Мектеп бул уникалдуу чеберкана. Анда келечек муундардын ар түрдүү идеялары жана көз караштары калыптанат. Билим менен тарбия башатын туура калыптандыруу өтө маанилүү. Анын чабалдыгы келечектин кыйроосуна алып келет. Мына ушундай татаал кесиптин ээлери эмгектенген жана Кыргызстанга белгилүү инсандарды тарбиялаган номер 10 Тойгонбай Кошматов атындагы мектеп гимназиясы Жалал Абад шаарына караштуу Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин наамын алып жүргөн айылда жайгашкан. Биздин мектеп көрөнгөлүү, уюткулуу, тарыхы бай мектеп. 1926 жылы Кызыл Пактачы атындагы башталгыч класс мектеби болуп түптөлгөн. 1974-76 жылдары азыркы окуп жаткан окуу имараты ишке берилген. 1991-92 жылы Тойгонбай Кошматов атындагы жалпы билим берүүчү мектеби болгон. 2008 жылы мектеп гимназиясы ачылган. Мектептин миссиясы өзүн-өзү өнүктүрүүгө жөндөмдүү, маалыматтык коомдо жашоонун ар кандай түрлөрүнө толук жана натыйжалуу катышууга даяр, атаңдаштыкка ийкемдүү, билимдүү жана компетенттүү инсанды калыптандыруу. Мектептин жамааты окутуунун жаңы технологиясын киргизүү аркылуу окуу тарбиялоо процессинде инсанды калыптандыруу көйгөйүн чечүү үчүн эмгектенип жатышат. Мектептин жалпы аянты 4 гектардан ашуун. Учурдагы жылытуу системасы көмүр менен иштейт. Мектепте келечек муундарды окутуп тарбиялоо үчүн бардык шарттары бар предметтик кабинеттер, спорт залы, актовый зал, китепкана, ашкана, компьютердик класс, электрондук китепкана уюштурулган. Мектеп имараты 640 орунга ылайыкташтырылып курулган. Учурда 1450 окуучу 2 нөөмөттө билим алат. Буга мектептин инфраструктурасынын жакшыртылышы жана эмгек жамаатынын окутуунун жаңы технологияларын колдонуп үзүрлүү эмгектенүүсү себепкер. Мектепте 49 класс комплектиси бар. Окуучулар 5-класстан баштап экзамендин негизинде гимназия класстарына кабыл алынат. Алар үчүн англис тили жана орус тили сабактары тереңдетилип окутулат. Предметтик сабактарды окутуу мамлекеттик базистик окуу планынын негизинде кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Жалпы мугалимдердин саны 95. Алардын ичинен 79 мугалим жогорку билимдүү, 14 мугалим атайын орто билимдүү, 16 мугалим билим берүүнүн мыктысы. Ал эми эмгек жамаатынын арасында көп жылдык татыктуу эмгеги үчүн жогорку даражадагы сыйлыкка татыктуу болгон мугалимдер бар. Алар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалиме Сатарова Анипа Султанбаевна. Эжекебиз мектептин гимназия болуп түптөлүшүнө, анын материалдык техникалык базасынын чыңдалышына зор салым кошкон. Юлдашева Сабирагүл Токтоматовна, Жалал Абад шаарынын Кошматов атындагы номер 10 мектеп гимназиясынын англис тили мугалими. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Юлдашева Сабирагүл Токтоматовна өз тажрыйбасында эл аралык Сорос фондусунда тренер болуп иштөө менен окуучулар арасында сынчыл ой жүгүртүүнү калыптандырууга өзгөчө көңүл бурган сабактарды өтүп келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн ардак грамотасы менен сыйландым. Бул менин эмгегиме дагы ушунчалык жакшынакай мотивация берип, мындан ары дагы жаш муундарды келечекте дүйнөнү таанымга болгон демилгелерин көтөрүп, алардын амбицияларын жогору болуш үчүн бүгүнкү санариптик мугалим катары мен көптөгөн ийгиликтерди жаратып, мындан дагы эмгек кылам деген ойдомун. 2022-2023 окуу жылында 11-А классынын окуучусу Абдыгапарова Гүлайша алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон. Бул окуучуну даярдоодо кесипкөй мугалимдер Камбарова Гүлжамал, Эрназарова Мыскал жана Матраимова Уулкан, Алымкулова Фарида эжекелер өздөрүнүн эбегейсиз зор эмгегин көрсөтүштү. Биз окуучуларга билим берүү менен гана чектелбестен, окуучуларыбызды дагы жалпы республикалык тестирлөөгө, алтын тамга артыкчылык аттестатка, олимпиадаларга даярдайбыз. Ушу даярдаганыбыздын үзүрүн былтыркы 2022-2023 окуу жылында 11-А класстын окуучусу Абдыкапарова Гүлайша алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. Ошондой эле Төрөмаматов Асилбек, Алиева Тажыкан, Муратова Жумакан, Өмүрзакова Өлмас, Муратова Эркайым, Уметова Тургун, Арзыматов Надырбек, Матраимова Чыныгүл сыяктуу агай эжекелер жаш адистерге насаатчылык иштерин жүргүзүп, өздөрүнүн тажрыйбалуу эмгеги менен өрнөк болуп келе жатышат. Мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында эл аралык долбоорлор менен иштөө колго алынып, бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү.
эл аралык касамин долбоору аркылуу 6 миллион 400 миң мектептин чатыры жана алдыңкы терезелери алмаштырылды. Сайттын каржылоосу менен заманбап ашкана жабдуулары коюлду. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен мектептин ашканасы 1,5 миллион сомго евро ремонт болуп, 6 миллион сомго мектептин жылытуу системасы кайрадан реконструкцияланды. Ал эми жергиликтүү бюджеттен 3,5 миллион сомго мектептин аркы терезелери пластик терезелерге алмаштырылды. Республикалык бюджеттин эсебинен мектептин ичине оңдоп түзөө иштерине 4 миллион 600 миң сом акча бөлүнүп жатат. Жыл сайын өткөрүлүүчү таланттуу, чыгармачыл, креативдүү мугалимдер катышкан жылдын мыкты мугалими сынагынын шаардык турунда төмөнкү мугалимдерибиз 1-чи орунду камсыз кылышты. Юлдашева Сабирагүл, Баймуратова Аида, Торокулова Гүлмида, Таева Венера, Орозоева Айгүл, Кайназарова Айжамал. Башталгыч класстарында 21 класс комплекти бар. Жалпы 645 окуучу билим алат. Аларга билим берүүнүн үстүндө 21 класс жетекчи эмгектенет. Алардын 17си жогорку билимдүү, 4-өө атайын орто билимге ээ. Балдар, тамак жактыбы? Ашканабызда ушу окуучуларга бир жумада 5 күн болсо 5 күн 5 түрлүү витаминдүү тамак жасап беребиз. Шартыбыз бар, условиябыздын баардыгы жакшы, таза, нанды күндө өзүбүз жууруп, ысык нан беребиз. Нан камыр кылган аппаратыбыз, бул тамак пышырган печкаларыбыз иштейт, баары жакшы. Булар нан пышырган печкаларыбыз, нан жакшы пышат. Бул жагы идиштерди жууган немелерибиз, мойкаларыбыз таза, баары жакшы. Окуучулардын дени сак болсо, билимдеги жетишкендиктери да мыкты болот. Мектепте атайын балдардын өнүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөрү жана психикалык абалдарды аныктап, алардын жеке гигиеналык тазалыгына көз салып турган медайымдар бар. Ал мектептеги кызматкерлердин да ден соолугуна көңүл буруп, тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Дүйнөдө биринчи банк кайсы өлкөдө пайда болгон? 1661 жылы Кытайда, Швецияда пайда болгон. Азаматсың жоопуна. Ошондой эле башталгыч класстын окуучулары жана энелери менен биргеликте керемет окуу программасынын алкагында Финчилистен бирге окуйбуз сыяктуу кароо сынактар байма-бай өткөрүлүп, окуучуларды китеп окууга тартууга, кызыктырууга басым жасалып келет. Ата-энелер окуса, балдары да окуйт деген сөз тегин жерден айтылбаса керек. Анткени китеп окуу бүгүнкү күндө орчундуу көйгөйү болуп келүүдө. Андыктан окуучулардын тарбиясына, келечегине көбүрөөк көңүл буруу максатында биздин мектепте да ата-энелер мектеби түзүлүп, анын негизинде энелер мектебинин эксперттери менен биргеликте көптөгөн семинарлар өткөрүлүп келүүдө. Ал эми улуу устатыбыз Гапыр Мадаминов агай менен биргеликте масштабтуу жолугушуу өткөрүлүп, мына ошол жолугушуунун таасири астында мектеп, окуучу, ата-эне үчилтиги тыгыз байланышта болуп, бардык класстарда тарбия дөңгөлөгү боюнча энелер менен иштер жүргүзүлүп, натыйжасын берүүдө. Башталгыч класстарда билимдин пайдалуу түптөлөт. Окутуунун максатына окуучунун окуп үйрөнүү ыкмаларына жана мугалимдин окутуу ыкмаларына басым жасалып, мектеп мугалимдери инсанга багытталган окутуунун принциптеринин негизинде дифференцияланган окутууга басым жасап, бир топ ийгиликтерге жетишти. Мына ушундай мыкты окуган балдар 5-7 класстарда да өздөрүнүн мыкты жактарын көрсөтүшүп, Билимкана билим берүү уюму жана эл аралык ЗИИН АКМО тарабынан уюштурулган олимпиадаларда мыкты көрсөткүчтөрдү камсыз кылышты. Тартип бар жерде ийгилик бар дегендей биздин мектепте өз-өзүн башкаруу жакшы жолго коюлган. Окуучулардын тартиби жана сабакка катышуусу жана тазалыгы, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана ошондой эле предметтер боюнча КВНдер, акыл ордо жана интеллектуалдык таймаштар өткөрүлүп турат. Окуучуларыбыз жыл сайын көбөйүп барууда. Булардын себеби албетте биздин мектебибиздин инфраструктурасы жакшырышы жана ошондой эле эмгек жамаатынын үзүрлүү эмгеги деп эсептеймин.
Ошондо менен бирге предметтик олимпиадалардын шаардык турлары жыл сайын өтүп келет. Мына ошол шаардык турунан биздин окуучуларыбыз мектептин намысын коргоп, байгелүү орундарга алып келебиз. Андан сырткары быйыл өтө турган PISA 2025 боюнча биздин мектеп пилоттук мектеп катары тандалып алынганы бул биз үчүн өтө чоң сыймык. Буга биздин мугалимдер алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатышат. Ошондой эле окуучулардан ар кандай машыгуу тесттерди жана компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу максатында иштеп жатабыз. Биздин мектеп айыл жергесинде жайгашкан. Ошого карабастан биздин окуучуларыбыз орус тилинде кенен сүйлөшөт жана орус тилде сүйүшөт. Орус тил адабияты боюнча шаардык, областтык олимпиадаларда бир нече жыл призовой местоларды алып келишкен. Ушул окуучуларыбыздын арасында көбү Америкада окуйт, Адылбекова Мунара, Садирдинова Майрамкан деген Московский университетте окуйт. Бишкекте окушат орус тил факультетинде. Ошо окуучулардын жетишкенине биз аябай сыймыктанабыз. Президентибиздин жарлыгынын негизинде Манастануу боюнча ирим ачылган. Иримдин негизги максаты окуучулар арасында Манас эпосунун негизги идеясын, тематикасын жайылтуу. Ураның ким? Манас! 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 Улутың ким? Кыргыз! 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 Үзүлгөндү улаган ким? Манас! 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 Чачылганды жинаган ким? Манас! 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 Ат семирим болду, аламды бузган көй кашка, чогулушуп тырк болду, тонсуз келген чорого, жакасың алтын жеңи жез, кош бадана тургуй көз, келеме бото кең жакап, жеңизе өтпөз, тон кийгизди зор манас, атсыз келген чорого, арнап көйлек, аркасы бийик жери бас, аргымактан бир нанга, арнасы ою бас, алсам сен журу бас. He's so strong, ready to run, 40 gathered all as one, to the unclad with kindness bold, Manas gives the cloaks of gold, golden collar, brass on sleeve, garments granted Manas sleeve, to the liking steeds he gave, horses that were strong and brave, they like his was silver bright, that made this a noble sight, to the ones which he showed grace, gave them huts and open space. Окуучулардын бош убактысын пайдалуу өткөрүү максатында мектепте комузчулар өздүк көркөм чыгармачылыгы, бий, сахналык көрүнүш жана тогуз коргол боюнча ийримдер уюштурулуп, окуучуларыбыз ар кандай сынактарда байгелүү орундарды ээлеп келишүүдө. Жыл сайын окуучуларыбыз тогуз коргол боюнча Кыргызстандын намысын коргоп, 2023 жылы Монголияда өткөн Азия чемпионатында мыкты оюнчу деген наамга, ал эми 2022 жылы Казакстанда өткөн Азия чемпионатында 3-чү орунга ээ болушту. Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат дегендей, шаардык, областтык, республикалык китеп окуу конкурстарына биздин окуучулар жана мугалимдер активдүү катышып келет. Жакында эле өзүбүздүн бүтүрүүчүлөр тарабынан бир адамдан бир китеп долбоорун ишке ашыруу максатында китепкананын фонду окуучулардын ой өрүшүн кеңейте турган кызыктуу, шыктандыруучу китептер менен толукталды. Биздин китепканада жалпы китептин саны 22.700, анын ичинен 16.700 окуу китеби, 5.000 методикалык китептер, электрондук китепканабыз келген. Ушулар менен окуучулар бизде даярдалышат олимпиадада и алтын тамгада. Эмгек жамаатыда бош убактысында спорт менен машыгып, волейбол, теннис, шахмат боюнча шаардык деңгээлде өткөрүлгөн таймаштарда бир нече жылдан бери биринчи орунду бербей келишет. Жаңыланган мугалим жаңы билим башаты деген сыяктуу эмгек жамаатындагы ар бир мугалим окутуунун заманбап технологияларын колдонуу менен эффективдүү сабактарды өтүп келишет. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык окуучулардын санариттик жана ар тараптуу билимдерин арттыруу максатында атайын компьютердик класс жана STEAM багытында билим берүүнү өркүндөтүү үчүн 5 класстык кабинет атайын компьютердик жабдуулар менен камсыз кылынган.
Ошондой эле ааламдашуу мезгилинде заман агымынан артта калбай, окуучуларды китеп дүйнөсүнө аралаштырып, окурмандык сезимин ойготуу максатында электрондук китепкана уюштурулган. Ошондой эле биздин окуучулар STEAM багыты боюнча республикалык олимпиадаларга катышып, 3 алтын, 4 күмүш, 3 коло медалга татыктуу болушуп, 2 окуучу Ысык көлдө эс алып келишти. Саламатсыңбы, Бектурсун? Жакшысыңбы? Денсаулыктарың жакшыбы? Сабакты баштайбызбы? Жана эмесе анда биз бүгүн геометрия деген сабагыбызды окусак, бизде сабагыбызда мен сага мындай сүрөттөрдү даярдап келдим да. Ушул сүрөттөрдө үч бурчтуктар бар. Мыналар баардыгы үч бурчтук деген мындай фигуралар. Мына ушундай мактоого татыктуу мыкты жетишкендиктери бар билим уясынан окуп, учурда өлкөбүздүн булуң бурчунда ар түрдүү тармакта эл кызматында иштеген биз сыймыктана турган азаматтарыбыз арбын. Белгилүү агартуучу журналист экс-депутат Сатыбалды Жээнбеков, кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова, балдар жазуучусу Амангелди Мисиров, коомдук ишмер Жогорку кеңешинин экс-депутаты Анарбек Райымкулов жана Максат Эгембердиев, юридика илиминин профессору Жогорку кеңешинин экс-депутаты Автандил Арабаев, учурдагы Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков, Кыргызстандын желегин дүйнөлүк аренага желбиреткен спортсмендер, эл аралык даражадагы спорттун чебери, Кыргыз Республикасына эмгеги сиңирген машыктыруучусу, 2009 жылы Сингапурда грек-рим боюнча өткөрүлгөн Олимпиадада чемпион болгон Шадыбек Сулайманов, грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону Дордоков Балбай жана Эркинбек уулу Үсөн, Жанышев Асан 2021 жылы Казакстан Республикасынын Алматы шаарында өткөн Азия чемпионатында 1-чи орун, 2023 жылы Турцияда өткөн эл аралык чемпионатта 1-чи орун, ошондой эле Иорданияда өткөн эл аралык чемпионатта 3-чү орунду ээлеген. Учурдагы Жалал Абад областык ооруканасынын директору, саламаттыкты сактоонун отличниги Ботокараев Кумарбек Пазылович да биздин окуучубуз. Демек учурдагы эмгек жамаатынын алдыдагы максаты дал ушундай эл керегине жараган, ар тараптан өнүккөн, алган билимдерин турмуштук ар кандай кырдаалдарда колдоно билген креативдүү деңгээлдеги жаш муундарды окутуп тарбиялоо болуп эсептелет.